Манас. Ау. Кайра чалам. Ар интервьюдан бир минут. Бу колону алмаштырып алачы. Мону. Башкага. Бу алмаштырып бер койчу. Бу кола эмес да тураса, кофе ичип турам. Бизге ушунда берилет. Чу алмаштырып бер койчу, мону интервью берип. Керсебиз бергелсең? Кандай керсеби? Керсеби деген кандай? Не болду байке? Чо сен не андай ушунчалык эле кыйын. Ушундай берилет байке бизде. Жо айткандан алып келип бер койсуң. Берилет байке. Керсеби деп эмне? Керсей берилишип атам. Жо кандай керсе? Жо сен мага айтып атасың. Сиз керсей атпайсызбы? Арман болчу. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Калганын кайсы сайттан эле? Гезит KG сайтынан көрүңүздөр. Азыр жооп берем. Кандайсыздар? Баарыңарга салам, ассаламу алейкум. Ар бир күнүңүздөр жакшылыктар менен өтсүн. Бисмилла деп туруп, молдун ичинде толтура суроолор бар экен. 10 суроо тандап алам а? 10 суроого тең жооп бериш керек. Биринчи суроо алдым. 7-чи номер экен. Акчаны көбүнчө эмнеге коротосуз дейт. Акчаны негизи көбүнчө чыгармачылыкка коротом. Анткени бул акчаны чыгармачылыктан таап аткандан кийин чыгармачылыкка ырларымды жаздырып, клиптеримди тарттырып, жалаң чыгармачылыкка көбүнчө чыгармачылыкка коротом. Анткени бойдокмун. Кыргызча биздин нукра сөз менен айтканда кара башыма анан кийин чыгармачылыгыма коротом да. Экинчи суроо кетти. Бул узунураак болушат. 10-чу суроо экен. Эч ким бара албаган аралга 3 нерсе гана аласыз дейт. Десе эмнелерди алмаксыз дейт. Эч ким бара албаган аралга 3 нерсени десе атамды апамды алып эле кетмекмин. Менин оюмча. Атам апам да улуу кишилер да. Анан аралга барып калсак, жанында главный ата энем болсо, а кишилердин жанында ачка калбайм да. А кишилерди да ачка калтырбаганга аракет кылам да. Ошондуктан менин оюмча ушундай. Туура эмеспи, туура жооп бердимби билбейм. Аракет кылдым а. Эми 3-чү суроого. Оно жооп беришим керек. 3-чүсү 11:24 сааттын ичинен кайсынысы жагат жана эмнеге дейт. 11:24. 24 сааттын ичинде, 11-чи суроо турбайбы? 24 сааттын ичинен кайсынысы жагат жана эмнеге дейт. 24 сааттын ичинен таңкы саат 5-6 жагат. Тура эмес ойлобоңуздар десем. 5-6 эмнеге жагат? Эртең менен таң агарып келатканда ырыскы чачат деп коет. Мен оюмча. Ошол эртең мененки чачкан ырыскыдан кур калбай. Кыргызда да бир жакшы сөз бар. Эч болбосо, мындай ишиңде болбой калса, эч болбосо эрте тур деген сөз бар. Жок дегенде ушундай эрте турга жагат. Аракет кылдым 3-чү сурооңуздарга. 4-чү суроо кетти. Сизге жаккан анекдот дейт. Мага жаккан анекдоттор көп эле, бирок биринчи этажга чыгып жинди кан экен да. Анан текшерип кол деп кирип биринчи этажга кириптирип анан баягы эмени микрофонду көрсөтүп, бул эмне десе, бул микрофон дептир да бирөөсү. Бул кичине акыл эзиңе келип калган турбайсыңбы? Сен биринчи этаждын директору болосуң деп экен да. Анан экинчи этажга чыгып экен. Экинчи этажга чыгып эме колонканы көрсөтөт экен. Бул эмне десе, колонка, микросоюзуң, ырдайсың дептир да. Сен азамат, сен экинчи этаждын директору болосуң. Сен уже акылыңа келип калсың, баары жакшы дейт. Анан 3-чү этажга чыгат дагы. 3-чү этажга чыкканда эмне? Саялган. Кулакка саялып булгатка. Наушнига. Сиз 3-чү этаждын директору болдуңуз. Ва, көрүп коесузбу келип?
мынакей. Ошондо 5-суроого 14-номурда экен. Ар бир адамга эмнени кылып көрүүнү сунуштайт элеңиз дейт. Ар бир адамга эмнени кылып көрүш керек? Эмгектениңиздер, ошону эле сунуштайм. Анан мен оюмча, бул ар бир адамга дагы бир сунуштагым келет. Бул бардык эле адамдын бир кесип болот да, өзүнүн жан дүйнөсү каалаган. Ошол кесипти минимум эң жок дегенде бир эң көбү бир 20 жыл бир кесипте эмгектенсеңиз, сөзсүз ошол кесиптен жыйынтыгы чыгат да. Ошо балким 10 жылдын ичинде чыгышы мүмкүн. Мен ошону кылып көрүңүз деп айткым келет. Себеби жашоо турмушка байланыштуу бир жумуш, анан болбосо экинчи жумуш болуп жүрө бересиз. Бир кесипти болсо 20 жылбы, 10 жылбы аркалап эмгектенип көрсөңүз, ошондо үзүрүн көрөсүз деп айта алам. 5 суроого жооп бердим. Азыр 6-сына сапар алдык. Эгерде көрүнбөс болуп калуучу касиетке ээ болсоңуз, көрүнбөй кайда бармаксыз дейт. Көрүнбөйм, не кылам? Мен көрүнүп жүргөн жагат мага. Көрүнбөгөн касиеттерге ээ болсом, анда билбейм, башка эле бир каалаган нерселер кылып көрмөкмүн да. Балким кинодогудай көрүнбөй банктарга кирмекмин десең, башка мамлекеттерге барып келмекмин, көрүнбөй самолетторго отуруп алып кетмекмин, дүйнө жүзүн бир кыдырып келмекмин. Өзүңүздү душманыңыз катары кимди көрөсүз жана эмнеге деп. Мен өзүмдүн душманым катары деле эч кимди көрбөйм. Душманым катары бир эле адамды, бир эле нерсени көрөм. Ал душман менин уйку. Ошо уйкуну душманым деп эле билем. Башка мындай жашоодогу душманым деле жок. Себеби жашоодогу бардык ар бир адам менен жакшы мамиле кылып, бардык адамга тегиз жакпайсың. Эң башкысы өзүмдүн ишимди так аткарып эле, өзүмдүн жолум менен өзүмдүн ишимди кылам. Анан бирөөлөргө ишине да аралашпайм. Анан бирөөлөрүнө сый, жакшы мамиледен баары менен. Өзүңүзгө эң жаккан жериңиз, оозуңуз, мурдуңуз, кулагыңыз дейт. Өзүмө билбейм. Эми аны кыздар айтсын. Мен өзүм оозумду койройн, себеби көп ырдайм да. Ошо оозум менен акча таап атам, ырдап сүйлөп. Оозум менен жашайм, оозум менен сиздер менен сүйлөшүп, азыр жооп бере атам. Кулагым менен угуп, мурдум менен да дем алып атам, баары эле жакшы, Кудайга шүгүр. Күндө уктаганы жатканда кайсы тарабыңыз менен жатасыз дейт. Күндө уктанып жатканда негизи оң тарабы менен жатыш керек деп коет. Оң жан баштап жатсаң ишиң оң болот деп койчу эле го. Анан уктаган чарчап келгенде негизи мындай көмкөрөк менен жатып эле ойлонуп жатам. Патологду карап, ойлонуп, ушундай чалкаман жатат экен көбүнчө. Уктаганда ошо ойдон уктайм. Турганда ар кандай болуп калат, ойгонгондо. Ошо. Суроолордон бул жакта 9 суроого жооп бердим, азыр акыркысы экен, 10-суроо экен. Эртең менен турсаңыз эле ит болуп ойгонсоңуз, жумушуңузду эмнеден баштамаксыз деп. Ит болуп ойгонсом жумушту баштагандан да биринчи эле өзүң шок болсоң керек, башкача болуп. Сразу эле интервьюга келмекмин кесиге, ит болуп. Сүйлөсөм дагы да анан. Сүйлөп. Ошол, ит болсом деле интервьюга келмекмин. Эң башкысы адам болуп жүрөдү. Суроолор жакты мага. Рахмат. Кайсы сөз дайыма туура эмес жазылат? Кайсы сөз дайыма туура эмес? Туура эмес, Туура эмес деген сөз. Отко күйбөйт, сууга чөкпөйт. Отко күйбөйт, сууга чөкпөйт. Отко күйбөйт, сууга чөкпөйт. Көлөкө. Болбой калды. Жумулган көздөр менен эмнени көрөсүз? Жумулган көздөр менен караңгыны.
Жұмылған көздермен қараңғыны көрем. Qaysi ot chöpchök? Çöpçek, Jebit. cebet, аты. Çöpçögen at, adamdın atı. Çöpçögese керек. Uyuң неге жатат? Уй эмнеге жатат? Уй, анткени уй да. Антибакабы. Чайды неге içeriz? Çайды эмнеге ичебиз? Çайды чыныга ичебиз. Bir жаныбар менен bir кыздын атын кошсо, bir шаардын аты келип чыгат. Бул кайсы? Кыз менен жаныбардын атын кошсо, кайсыл кыз менен жаныбардын атын кошсо, Bir шаардын аты келип. bir шаардын аты чыгат, Ит менен Алия деген кыздын атын кошсо, Италия деген шаар чыгат. Ал bir минуттан кийин интервьюну баштайбыз. Азыр Манас. Кайра чалам, ары интервьюдан бир минут. Могу колону алмаштырып алачы? Мону. Башкага. Могу алмаштырып бер койчу. Могу кола эместе турабыз, кофе Yok içip. bizde görüşünde belli. Şu алмаштырып бер койчу, могу интервью берип. Gersebi içeriz. Gerseби бер келсең? Кандай Gerseби? Gersebi деген кандай? Ne oldu Bayke? Жо сен эмне андай ушунчалык кыйын? Ошундай берилет Bayke bizde. Жо айткандан алып келип бер Ошундай койсуң. берилет Bayke. Gersebi деп эмне? Gersebi eli şöyle Жо otum. кандай Жо сен мага айтып атасың. Siz gersebi отпайсыз. Нормально болчу. Эмне? Болбой алды. Мен аябай жакшы болам. Ысык болсо деле өзүм мындай колу менен кармай жүрөм. Бер келсең, тамашалап атам. Бул жакта интервью боюнча эме актёрдук чеберчилик дейт. Капалбы? Сен да өзүң жакшы сүйлөйт экенсиң. Ошол. Жакшы эле баары. Жакшы эле алам мындай, жаман ойлобогула.